Похвальной грамотой и единовременной стипендией в размере 10 тысяч сомов от имени президента Кыргызской Республики награждается. Средняя школа номер 27, город Бишкек. Данияр Ибраимов. Город Бишкек. Получил на ВСТ 237 баллов. Я в дальнейшем планирую учиться в Московском физико-техническом институте. Баллы ОРТ не влияют на поступление за границу, так как он действителен только у нас в стране. И я уже подал документы, и их приняли, так что можно считать, что я уже поступил. Тамара Кучеренко. Физико-математическая школа лицей номер 61, город Бишкек. Негизи мектепте 62 миңден ашуун бала бүттү. Бул балдардан негизи ушу ОРТге, ЖРТге негизи катышкандардан 25.300 балдардан ашуун балдар 110 балдан жогору алды да. Негизи быйыл ушу балды былтыркыдан көтөргөн жокпуз. Ошо ойдон эле калды. Жогорку окуу жайга өтүш үчүн 110 балл алыш керек. Жана бул жалпы тесттин, анан кошумча предметтик тесттин 60 балл алыш керек. Пак Марина, Бишкек шаарынын номер 49-орто мектеби. Убактыңды, күчүңдү сарптасаң, билим алууга ошончолук дайыма натыйжасы чоң болот. 10 эсе, 100 эсе көп болот да натыйжасы. Кыргызстандын республикасынын бюджетинин 20% жалаң билим берүүгө жиберилет. Дүйнөдө өзүнүн бюджетинин 20%-ын билим берүүгө жөнөткөн бир да мамлекет жок. Анткени биздин келечегибиз, биздин кеңимиз, байлыгыбыз бу сиздерсиңер. Биздин келечек, биздин балдарда, биздин жаштарда.